Кийинки каршы сурообуз колумдан келбей калсачы. Колумдан келбейт деген работа. Бул учурда бир суроо, эгер колуңуздан келсе, анда бул ишти чындап жасай белеңиз. Же башка да себептер барбы, сизди ойлондурган деп сурайсыз. Бул эми эсиңизде болсо, бул жалган каршы суроолорду табуу жолу. Бул жерде сүйлөш керек экен дейт, ошого жараша жооп бересиз. Мен адамдарга мотивация бере албайм дейт. Ошого жараша жооп бересиз. Бул жерде ал эми жок, в принципе, же ушуларга жооп бергенден кийин колунда келбей калсачы деген каршы суроого жооп беришиңиз керек болсо, анда жооп бере берет экенсиз. Демек, мен сизди туура түшүнөм. Мен аябай кызыккам, бирок колумдан келбей калсачы деп корком дейт экенсиз. Бардык эле бизнести өзүң жалгыз жасасаң, жасап кетиш кыйын болот экен. Ийгиликке жетүү үчүн ийгиликке жеткендер менен сүйлөшүп туруш керек экен. Ошондо алардын сабактарына катышып, видеолорун көрүп турсак, ошондо биз тез өсөт экенбиз. Ошондо ошол испытание деген период, мына испытание болот. Ар бир бизнесте, ар бир жаңы иште испытание болот экен да. Ошол убакытта жеңип чыгат экенбиз. Анан кийин ушинтип иштегенге көнүп калат экенбиз. Көнүп калгандан кийин кыйынчылыкты биз көрө билбей калабыз да. Эми тез эле жеңип чыгычу болуп калабыз. Бир суроо, кандай деп ойлойсуз? Эгерде жаш бала мен баса албай калсамчы деп коркуп баспай жүрө берсе, ал басышты үйрөнөбү? Бир суроо, кандай деп ойлойсуз? Эгерде жаш бала мен баса албай калсамчы деп коркуп баспай жүрө берсе, ал басышты үйрөнөбү? Же тез басып кете алабы? Жаш бала жыгылып калса эмне кылат ал? 2 жаш качан баспай, мен колумдан келбейт экен деп баспай коебу? Же дагы эле туруп алып, кайра эле жүгүрүп, кайра эле сүйүнүп, кайра баскысы келип, кайра баса береби? Дегенден жооп бергенден кийин эң туура айтасыз. Эгер жаш бала окушту үйрөнүп, мисалы үчүн дагы бир мисал, эгер жаш бала окушту үйрөнүп атканда, ата-энеси ага окубай эле кой, это не твое экен десе туура болобу эле? Себеби кыйналып окуйт да башында, ар бир бала үйрөнүп атканда кыйналып атып үйрөнөт. Анда эмнеге сиз жасап турбай эле мына өзүңүздү коркутуп атасыз, болбой калат деп. Өзүңүз ошентип не твое экен деп коюп атасыз да. Ушул туура деп ойлойсузбу, кандай деп ойлойсуз деп жылмайып карап суроо берип атат экенбиз. Мен сизди туура түшүнөм. Өзүм менде да башында күмөн саноо болгон, коркуу болгон. Анан мага да ушул сөздөрдү айтышканда, эгер жыгылып калсам кайра туруп жасай берсем колуман келе баштайт да, туурабы деп чечим чыгардым дагы, жасай баштадым. Өзүмө ишенүүгө жардам берүүчү видео сабактарды көрүп аттым. Ошондуктан мен жыгылып калсам дагы, колуман келбей калса, болбой калса дагы, мен ойлогон убакта болбой калса, кайра туруп алып, кайра кыла бердим. Себеби дегенде, бизнес өзү ушундай экен. Кайра кыла берсең, үйрөнөт экенсиң да. Ар бир иште ошондой болот экен. Иштеп жүрүп көп нерсени түшүндүм. Көрсө биздин продукциялар элдин жөнтөгүнө өтө жакын экен. Ошол эле учурда сапаты сонун болгондуктан бул компания менен иштешүү өтө жеңил экен. Анан чындап эле сиздин тааныштарыңыздын көпчүлүгү тишин жуйт турабы, башын жуйт турабы, идиш аяк жуйт турабы, кир жуйт турабы, жана башка деп сурайт экенбиз. Болгондо дагы ай сайын ушул продукцияларды алып колдонуп турушат, турабы? Тез билип турат экен. Коңшуларга да тишин жуйт, коңшуларыңыз дагы сиздин коңшуларыңыз да тишин жуйт, башын жуйт турабы? Алар да потенциалдуу кардар болуп берет экен. Алардын туугандары да башын жуйт, тишин жуйт, кир жуйт жана башка. Демек бул жерде базар өтө чоң экен. Эми ушул продукцияларды алган үчүн белектерди арзандатууларды мына ала турган болсо, алар кызгабы эле деп сурайт экенбиз. Ушундай акциялар белектерди айтып, каталогтун көрсөтүп коюу колуңуздан келеби дейт экенбиз. Артыңыздан келген адамдар дагы ал ишти жасап кетиш алардын колунан келе турган эле жеңилдешпи экен деп сурайт экенбиз. Дегенде жеңил экен дегенде. Демек көрдүңүзбү? Башында болбой атса да эч убакта мен колуман келбей калсачы деп коркпой эле жасай бериңиз. Колуңуздан келбей калса, колуңуздан келбейт, анан колуңуздан келе баштайт. Бардык иш ушундай экен да. Биринчи кыла албай, кийин кыла баштайт экенбиз. Мына көрдүңүз, жаш бала дагы жыгылып атып үйрөнөт экен, окушту дагы кыйналып атып үйрөнөт экен, жарышты дагы кыйналып атып үйрөнөт экен. Так, эми дагы варианттардын бири туура түшүнөм. Чынында сиз кандай тобокелге барып атасыз? Тем более мынчалык чоң бизнес баштап жатып, кандай риск болуп атат сизде көрөйлүчү дейт экенбиз. Мисалы үчүн мына H&M деген же H&M деген деп коюшат орустар, ушундай дүкөн бар. Бул кийимдердин дүкөнү, бул Европада өтө атактуу, Россияда жаңы эле келди окшойт бул бренд. Негизинен мына ушундай дүкөн ачам. Мен даяр, мына өзүм чыгарып отурбай, өзүм тигип отурбай, кайсы дүкөндүкүн алсам, кайсы менен иштесем экен, кантип оформление кылсам ичин, сатуучуларым кантип үйрөнсө болот, кантип реклама кылсам болот. Ошонун баары мен даяр алгым келет десеңиз, ушундай франшизанын договору менен сиз H&M ачсаңыз болот мисалы үчүн. Бул 200 миң евроны түзөт экен. Ушундай бир дүкөн ачыш 8 миллион сом болуп калат экен. Оби деген фирма бар. Бул аялдардын көптөгөн каражаттары аркандай гигиена боюнча. Эми ошол Обинин бюджети 100 миң евро экен. Башкача айтканда 4 миллион сом менен башташ керек экен да. Ивраше бул косметика, аялдардын косметикасы. Анын бюджети 130 миң евро экен. Сомго чаксак бул орточо бир 5 миллиондун тегереги. Collins атактуу Түркиянын джинсылары, өтө сапаттуу джинсылары. Анын бюджети 150 миң евро экен. 6 миллион сомго жетпеген акча болуп калат. LC Waikiki бюджети 130 миң евро экен, 6 миллион сом. Мына көрдүңүз, көп жерде мына миллиондогон акчалар болот, Эми сиз бул жерде миллион киргизбей атасыз. Ошондо дагы бул дүкөндөр сизге эч убакта, ушул фирмалар сизге эч убакта
гарантия бере албайт. Сен банкрот болбойсуң же байып кетесиң деп гарантия бере албайт. Ал гарантия кимдин колунда болот? Ал гарантия көбүнчө биздин колубузда болот. Бирок бул фирмалар сизге даяр технология берет экен. Даяр мына дүкөндү кантип өстүрүш керек, кантип рекламалаш керек, сатуучуларды кантип үйрөтүш керек, кийимдерди кандай коюш керек, кайсы кийимдер жакшы жүрөт, ошонун баарын бүт үйрөтөт экен. Анан атайын адам сизди үйрөтүп, ошол дүкөндү ачканга чейин жардам берет экен. Мына көрдүңүздөр, даяр технология, даяр бизнес. Эми жок дегенде бир 70-80% ийгиликке жетишиңизге гарантия бар да. Бул жерде ошолордун айтканын кылып турсаңыз. Ошон үчүн франшиза деп коет. А өзүңүз ушундай брендти кылам десеңиз канча жылдар өтүп кетет. Эми бизде болсо фабрикада мына ошого окшогон франшиза окшогон мүмкүнчүлүк берип атабыз. Биз сизге жазылуу акысыз. Көпчүлүк компанияларда акча берип жазыласыз, старт набор сатып аласыз, а сиз болсо акысыз жазыласыз дагы. Анан өзүңүз үчүн болгону 1200дөн 1,5 миң, кээде 2 миң сомдук продукция алып баштайт экенсиз. Негизинен ишти башташ үчүн 1200 сомдук заказ жетет. Бирок сиз артыман каттап мен группа түзөм десеңиз да, мына ушундай сет курам десеңиз. Ал эми андан көбүрөөк алыш, бул белектердин учурунда bundan көбүрөөк алыш керек болот, ошол белекти алуу үчүн. Бирок ал белектерин өзгөрүп турат. Мына көрдүңүзбү, өзүңүзгө керектүү, так эле керектүү продукцияларды алып отуруп белек алдыңыз компаниядан. Ал товарды өзүңүз тандайсыз, набор эмес бул. Шуну ал деген набор эмес экен. Өзүңүз каалаган товарды алсаңыз болот экен. И так эле колдонуп жүргөн товарлар: шампунь, тиш паста, щетка, идиш жуугуч, кир жуугуч, порошоктор. Ошол товарды өзүңүз үчүн алып көрө баштайсыз дагы. Анан 1200 сом кандай бизнес баштаса болот экен, мисалы үчүн көрүңүзчү. Башка ошондой бизнес жок да, өзүчө көбүнчө андай жок. Бул жерде сиз и так эле өзүңүзгө керектүү продукцияны алып, мына 1200 сомго ушул бизнести баштап атат экенсиз. Мына мисалы көрөлү, сиз дүкөн ачам десеңиз, канча акча менен башташыңыз керек болот. Канча сомдук товар, ремонт жана башташыңыз керек болот, Фабрикте мына 1200 сом менен иш баштасаңыз болот экен. Эгер группа түзөм десеңиз, көп болсо бир 5-6 миң менен баштайсыз, жок дегенде. Бул телефон сүйлөшүүлөрүңүз, продукция окшогон салымдар да булар. Эми эгерде сиз группа түзүп бизнес курам десеңиз, биз менен кошо, анда сиздин бюджетиңиз бул 5-6 миң сом максимум да, атак андан төмөн менен де иш кылса боло берет. Бул телефон сүйлөшүүлөрүңүз, продукцияга окшогон өзүңүз үчүн алган салымдар, анан анча проектер жана башкалар болушу мүмкүн да. Продукция болсо, анан анча продукция боюнча бир аз запас алсаңыз да болот экен. Эми продукция болсо, мурун и так эле алып жүргөн продукция да, сиз алып жүрөсүз бул продукцияны. Бул дүкөндөр ошол мына шаардын ошол райондагы гана кардарлар менен иштеп атат экен. Мисалы үчүн сиз Ошко же Бишкекке колдинс ачам десеңиз, сиздин кардарларыңыз мына Оштогу бир зонадагы адамдар гана болуп калат да. Башкаларды тейлөөгө акыңыз жок. Башка жакка ачам десеңиз, анда дагы башка франшиза сатып алат экенсиз. Ошол дүкөн башка шаарлар менен иштей албайт. Көбүнчө фабрикте болсо сиз интернет аркылуу Россия, Туркия, Казакстан, Бишкек, Ош жана башка көптөгөн чоң шаарлардан адамдар жаздырып койсоңуз болот экен. Адамдар жаздырып, бизнесиңизди чет өлкөгө, дүйнөлүк деңгээлге чыгарып алсаңыз болот экен. Бул бизнесте да мына франшиза окшоп, мына даяр технология берет дедик, даяр ошол наставнигиңиз берген системаны аткара берсеңиз, жасай берсеңиз тапшырманы сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиз. Ал бизнес курууга жардам берип, мына наставник жардам берет экен, спонсоруңуз жардам берет экен, биз мына команда жардам берет экенбиз, анткени бизде даяр мына презентациялар болуп атат, даяр видеолор, даяр сайттардын үстүнөн иштеп атабыз, мына сизге оңой болсун деп. Биздин анан командада тем более обучение сабактар өтө күчтүү да. Ошол сабактардан катышып үйрөнүп алып, командаңызга да даяр видео сабактар жөнөтүп бизнес куруп алсаңыз болот экен. Анан наставнигиңиз тынбай бизге сабактарды мына чыгарып өткөрүп турат деп айтат экенсиз. Биз айтасыз да, эми сиз биз айтасыз. Мен сизге айтып атам.